Быйыл эми Кудайдан тилейбиз, эми канча берген былтыры бир кыргында алган эмеспиз. Исамидин Салиев өткөн жылы суга суунун жоктугунан короосундагы алма багынан түшүм ала алган жок. Башкача айтканда 65 түп алмасынан акыркы жылдары 100 000 сомго чейин киреше табат эле. Айылга келген каналдын эскилиги жетип, 900 кожолук жашаган Карабулак айылын толук камсыздай албай калган. Өрүктөн бир 10 түптөй бар, калганы алма. 65 түп алма бар. 6 жыл, 7 жыл, алды 10 жылга чамалап калды. Анан түшүмүбүз ошол, башка бизде Карабулакта эме түшүм жок. Алма эле азыр суунун тартышыга байланыштуу. Мына каналыбыз эскилиги жетип, баягындай потеря көп болуп, былтыркы жылда ушу 50 күн, 55 күндө, 60 күндө келди да очередчи. Ошого байланыштуу биздики алмаларыбыз баягы суусуздан түшүп калды. Былтыркы жылда алма алган жокмун да. Суга суунун жетишсиздигинен элеттиктердин айдоо аянттары дээрлик бош калды. Айыл чарбасынан тапкан кирешеден эле жан багып келген жергиликтүүлөр Орусияга карай агыла баштаган. Буга чейин Карабулак айылы картошка өндүрүүчүлөрдүн сап башында турганын айтып келишет. Азыр элдерибиз тиричилиги ушу баягы балдары барлар Москва основной жаштарыбыз шаарда. Анан калганда бул айылда баягы кары картаңдарды баккандар ушу баягы өздөрүчө эме чыгып, жалданма чыгып иштейт эми. Калтыра кылышат да мындай айтканда. Азыркы күндө мына үлүстөрдүн эгилбей калган себеби эле суунун жоктугунан да. Суу жок, тартыш, баягы эгин эксең убуткада жөн эле кайтып банкротко турасың, ошондуктан эл дагы эккенге ойлонуп отурат да азыр. Карабулакта баягы бааланганда мисалы картошкалар, Карабулактын картошкасы да өтө жакшы болуп жүргөн да. Анан жыл өткөн сайын барып баягы курулган каналдан суулардын тартыштыгынан элде күндөн күнгө баягы кыйынчылыктар чыга баштады да. Барып азыр мына акыркы мезгилде акыркы 10 жыл, 15 жылдан бери уже картошканы экип калышты. Элибиз сатып жеп калышты да, мындайча айткандачы. Өткөн кылымдын 70 жылдары курулган каналдын ордуна жаңы канал курулуп баштады. Буга чейин 1 кубка жетпеген суунун жарымынан көбү коромжуга учурап келген болсо, мындан ары секундасына 700-800 литр суу айылга жетсе, айдоосуз калган эгин аянттарын кайрадан пайдаланууга мүмкүнчүлүк жаралат. Бул үчүн айыл эли да Жапатырмак каналдын курулушун жүргүзүүдө. Эл өтө ыраазы болуп атат. Мурда суу 50-60% потеря болгондо эгин болбой эле элдер только бак менен эле болуп калган. Суу очеред менен коюлганда 40-45 күндө келип атты. Азыр эми бул бүтсө, Кудай буйрса, бир 15 күнгө, 20 күнгө кыскарат деген чоң үмүтүбүз бар, Кудай буйрса. Узундугу 2,5 чакырым каналдын курулушу үчүн сырткы инвестициянын эсебинен 60 000 АКШ доллары каралып, жергиликтүү бийлик 1,5 миллион сом бөлгөн. Жергиликтүү демөөрчүлөр да өз салымын кошуп, каналдын курулушу ушул жылдын май айларына толук аяктайт. Ушул жигиттер чуркап Араб Эмират фондунан, кайрымдуулук фондунан сүйлөшкөндө алар 60 000 доллар акчасын карап беришиптир. Элдин дагы салымы керек дейт. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Техникаларны, баардык эмелерни замиражы уюштуруп, баардык эмени алып келип берип атат. Эскилиги жеткен ички ирригациялык тутумдарды толугу менен жаңылоого айыл өкмөттөрүнүн чамасы жетпейт. Алдыдагы жылдары суга суунун таңкыстыгын сезе баштаган эл өз аракети менен көйгөйдү чечүүгө киришип жатат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.